Туугандар, өтө чукул шашылыш кабар. Кыргызстанда коркунучтуу оорунун аты угулуп жатат. Анын аты холера. Бул оору суу аркылуу тарап көбөйөрүн айтып жатышат. Аллах Таала да сактанганды сактайм дейт. Ошондуктан бул оору боюнча жакшы изилдеп алууңуздар керек. Бул оорудан тийиштүү жардам болбосо адам тез эле каза болот. Оору кустуруу, кадимки ич өткөк сыяктуу өтөрү белгилүү болду. Холеранын негизги симптомдору өтө тез жана күчтүү болуп пайда болот. Алар: биринчи, көп көлөмдө суу сыяктуу ич өткөк. Бир нече сааттын ичинде адам чоң көлөмдө суюктук жоготушу мүмкүн. Экинчи, кусуу. Ич өткөк менен кошо тез болот. Үчүнчү, суу жана туз жоготуу. Организм кургап, катуу алсыздык пайда болот. Төртүнчү, булчуңдардын кысылуусу. Судорога. Туздун жетишсиздигинен улам. Кан басымдын бешинчи, төмөндөшү. Шок абалы. Көп суюктук жоготкон учурда тез дем алуу, жүрөк согуу күчөп, баш айлануу, уйкусуроо. Алтынчы, кургак тер, тамак кургап, көздөр түшкөн сыяктуу көрүнүш. Кургактык белгилери. Эскертүү: холеранын симптомдору өтө тез өнүгөт. Ошондуктан белгиси көрүнгөндө дароо медициналык жардамга кайрылуу өтө маанилүү. Бул оору болсо Ош областынын Араван районундагы агып жаткан суудан табылганын айтып жатышат. Эл арасында айтылган маалыматтарга караганда, чет элдик жарандар бул сууга жуунуп койгондон ушундай оорунун бактериялары түшүп калганынан тарап кеткенин айтып жатышат. Бул боюнча дагы да иликтөө жүрүп жатат. Баарыңыздар сак болуңуздар, аман болуңуздар. Бул видеороликти болушунча максималдуу таратып, туугандар, биздин каналга жазылып коюңуздар. Пайдалуу маалыматтар сиздер менен. Ушуну группаларыңызга полный жериңиздер, жетекчилер, бригадирлер официально экен ушул оору. Азыр собрание болдук, саат 5те чогулуп, ушул собраниядан чыгып атабыз. Мүмкүн болсо ушу бир жумача учашпай турсаңар, ковид учурундагыдай болду деп баш ийкейип койсок туура түшүнөбүз го дейм. Холера адамдын ичи карнын жабыркатып, организмди суусуздандыруучу катуу кармаган жугуштуу оору. Учурда соц тармактарда, WhatsApp группаларда холера оорусу боюнча маалымат таркап жатат. Негизи эле бул маалыматтар чындыкка дал келеби же жалган маалыматпы? Бул боюнча өтө кооптуу карантиндик жугуштуу ооруларды контролдоо жана алдын алуу республикалык борборунун врач-эпидемиолог адиси Жаркынай Казыбаева төмөнкүлөрдү билдирди. Алгач тарап жаткан маалыматтарды тактай кетели. Биз өтө кооптуу жугуштуу ооруларды алдын алуу борбору жыл сайын профилактикалык негизде контрольный точки на холера деп текшерип турабыз. Билгениңиздердей, холера бул ашказан ичегинин курч инфекциясы болуп саналат. Ошондой эле холера өтө жугуштуу, бардык адамдар жабыркачуу оорулардын катарына кирет. Ошондуктан биз алдын алуу максатында сууларды текшерип турабыз. Холераны оорусу бар адам же ооруну алып жүрүүчү жугузушу мүмкүн. Бирок азыр Кыргызстанда адамдар арасында холера оорусу чыкты деген сөз туура эмес. Улан каналынан холеранын козгогучу табылып жатат. Ага карабастан биз алдын алуу иштерин, калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Каналдан табылып жаткандыктан адамдар жеке гигиеналык эрежелерди сакташы керек. Мисалга алсак, тамактануу алдында же дааратканадан чыкканда колду самындап жууп турушу керек. Жашылча жемиштерди жууп жеп, кайнатылган суу ичүү сунушталат. Уруксаат берилбеген жерлерге, көлмөлөргө сууга түшүүгө болбойт. Көлмөлөргө түшүп жаткан мезгилде ооз көңдөйүнө суу кирген учурда дагы жугуп калышы мүмкүн. Холера оорусу жугуштуу, өтө коркунучтуу деп жатасыз. Алдын алуу максатында кандай иш-аракеттерди жасап жатасыздар? Биз алдын алуу максатында бир канча иш-аракеттерди жүргүздүк. Мисалы, холера адамдар арасында таркап кетпеш үчүн бир канча кызыктар мекемелердин катышуусунда жыйын өткөрүлдү. Ошондой эле ар бир мекемеге тийиштүү тапшырмалар берилген. Координациялык советке катышкандардан бир аз дезинформация тарап кетиптир. Адам менен адам кучакташканда же көрүшкөндө жукпайт. Башында айтып өткөндөй эле оорунун козгогучтарын алып жүргөн адамдар жана оорулуу адам сууну булганган сууну ичкенде гана